Башка динге өтүп кеткендерден кайтыш өлсө болсо кандай болуп коюлат? Жаназа окулабы? Буларга кандай чара колдонсо болот? Аксакалдар тобу 4 август 2023 жыл. Урматтуу аксакалдар, Алла Таалам баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бекем иман берсин. Динибизде эгерде Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын, башка динге өтүп, анан ажалы келип өлүп калса, мусулмандардын көрүнө коюлбайт. Илгертен байыртан мусулмандын көрү өзүнчө, христиандардын көрү өзүнчө. Экөө аралаш болуп келген эмес. Даже Америкага барсаң деле, Европага барсаң деле ошол. Мусулмандын көрү өзүнчө, христиандын көрү өзүнчө. Дин тутуму менен болот. Капкара мусулман болсо, мусулмандын көрүнө коюлат. Капкара христиан болсо, христиандыкына коюлат. Ал кыргызбы, арабпы, өзбек, тажик, казак айырмасы жок. Мусулман болсо, мусулмандыкына. Жок, мен мусулман эмесмин. Болду анда башка жерге коюлат. Ага жаназа окулбайт. Жаназа мусулманга гана буйрулат. Исламда маркум узатуунун маданияты укмуш. Жөнөкөй эмес. Адамдын денесинен жан чыкканда эң биринчи угуп алыңыздар. Жан берип, эсинен келип, эсине кетип аткан учурда талкыйн деп коет. Биринчи калима айтып турушубуз керек. Айт деп айтпаңыз. Жөн эле. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп туруш керек. Жаны чыга элек азырчы. Жаны чыккандан кийин токтотосуз. Жаны чыкканга чейин. Не деп айтат экенбиз? Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Жан берип аткан адам бир эсине ага жөнөкөй учур эмес да агачы. Сеникинде эмес да. Аныкы азыр оор абалда азырчы. Өзү пайгамбарыбыз айткан, кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, дозок арам, бейиш важип деген да. Бейишке кирет деген да. Ошон үчүн ошону эстетүү максатында айт деп буйрук бербестен, жөн эле жанында отуруп, ла илаха иллаллах деп кулагына кирип калсын деп атабыз да. Эгерде бул ушул жан бере турган киши, өлүм төшөгүндө жаткан киши бир жолу ла илаха иллаллах деди, болду, токтот. Болду, эми эч нерсе деп айтпагыла. Ушул акыркы сөзү болуп калсын ушул сөз. Түшүнүп атасыздарбы?